Ассаламу алейкум достор, сиздер менен мен Мира Жолдошева. Мен бүгүн сиздерге Payeer кошелектон USDT TRS20 сеттеги адрести кандай алууну көрсөтүп бермекчимин. Себеби буга чейинки суроо талаптар боюнча абдан көп болуп жатат. USDT деген эмне, TRS20 деген эмне, аны каяктан көчүрөмүн деген кандай гана суроолор болуп жатат. Биринчи жолу сиздер эгерде Payeer кошелек жок болсо сизде, анда Payeer кошелек көчүрүп алышыңыз керек болот. Мен описанияга коюп коем Payeer кошелектин адресин, ошону басып эле регистрация болсоңуз болот. Андан кийинки баскыч бул Payeer кошелектин ичине киргенде сиздерде мондай Т деген бар. Т жашыл болуп турбайбы? Ушул USDT адрес болуп саналат. Ушул жерден сиздер эгерде Binance, Trust Wallet жана башка баягындай крипто кошелектор, крипто биржаларда жок болсоңуздар, анда Payeer кошелекту колдоно берсеңиздер болот. Себеби өтө ыңгайлуу да. Эми адрести алыш үчүн эмне кылабыз? Т дегенди басабыз. Пополнить баланс дегенди басабыз. Ушул жерден бул USDT'нин адреси да, азырчы. USDT'нин адреси. Бул жерде сиздерге ваш ERC20 деп атат. ERC20-нын адресин берип коет да. Ошондуктан сиздер эмне кыласыздар? Неме кылыңыздар. Вот Google'га киресиздер дагы ушул жактан Payeer ачасыздар. Google аркылуу приложение эмес, Google аркылуу Payeerге киребиз. Войти деп киребиз. Сайт аркылуу киребиз да. Ошондо гана биз USDT адресибизди ала алабыз. Мисалы, мынакей сайт аркылуу киргене жатам. Так, далее баскычын басабыз. Бул жерге логин, пароль жазабыз дагы, далее баскычын басып киребиз. Мына, кирип алдык. Эми ушул жерде мына Т деген пополнить деген басабыз. Пополнить деген баскандан кийин адресибизди туура алышыбыз керек. ERC20-ды алсаңыздар, ERC20-га которуп койсоңуздар, акчаңыздар түшпөй калат. Ошондуктан сиздер могу жерде TRS20 дегендин адресине алып которушуңуздар керек. Мынаны копиялап алыпчы. Түшүндүңүздөрбү? Мына ERC20 эмес, TRS20 USDT ушул адрес болуп саналат. Эми сиздер сайттардан ушу TRS20-га акча которуп атасыздар дейли. Ошону кантип чыгарыш керек? Муну чыгарыш үчүн биз мына жерде биржа деген бөлүмгө киребиз. Биржа деген бөлүмдөн рубльга которуп, рубльга айлантып, кивиге өткөрүп неме кылып алсак болот, чыгарсак болот. Биринчи варианты. Экинчи варианты неме кылсаңыздар да болот. Рубльга сатканда бир аз арзан болуп калып атпайбы? Биз сыяктуу эле ошо адамдарга сатсаңыздар болот да. Мисалы, мен дайыма эле доллар алам. Азыр менде доллар бар, ошону USDT'ге алмаштырайын. Так, доллар USDT'ни тандаймын. Доллар USDT'ни тандаймын ал жерден да. Так, эми купить тезерди басамын. Менде канча $2 бар экен. $2 деп бул жерге жазам. $2 1.96 USDT келет экен. Купить кылам, комиссиясы да бар бул жерде, ошон үчүн. Эми мына жерим 30.135 болуп калды. Эми бунуму мен Binance биржасына которуп алсам болот. Либо Payeer'den Payeer'ге да которсок болот. Ал үчүн мына вывести деген басабыз. Ушул жерден азыр ачсын. Вывести дегенди басып, башка бир Payeer'лерге которсок болот. Либо крипто кошелек, крипто биржаларга которсок болот. Вот Ether. Так, перевести кылам дагы. Мен Binance'га которуп алайын. Так, достор, мен Binance'дагы адресимди алып келдим бул жерге. TRS20, анан кийин минимум $10 баштап которууга болот экен.
Азыркы учурда менде 30 канча эле 30 канча долларым бар болчу. 30 приложениеден карап коеюн. Так, бир обновление жасайлы, себеби биз долларды тезерге алмаштырдык. Азыр карадым 30-35 экен. Демек бул жерге 30-35 деп жазабыз. Бизге 28.85 өткөн, 1,5 доллар комиссия кармайт. Любой сумманы которгондо, хоть $1000 $100 $1 баары бир 1,5 доллар комиссия төлөйбүз. Перевести басайын. Мынакей успешно кетти. Эми Binance'дан текшерип түшкөн түшпөгөнүн сиздерге көрсөтөйүн. Мынакей достор, $28.85 келип түштү Payeer'den.